Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирдеги көрсөтүүлөрдү биз уланта берели. Бул учурда бизге таңкы конокторубуз дагы келип калды. Жогоруда Нургуз айткандай, биздин саркеч кийимдерди кийген жакшынакай, татынакай эжелерибиз келди. Биз Жумагүл эжени Замана студиясынын эң сыйлуу, урматтуу коноктору катары тааныштыргыбыз келип жатат. Жакында эле жакшы жаңылыгыңыз бар. Европа өлкөлөрүнө барып, ушул кыргыздын байыркы чапанынын жаңы көрүнүшүн, жаңы заманбап стилин тартуулап, мода жумалыкка катышып келдиңиз. Куттуктайбыз. Кандай өттү иш-чара Жумагүл? Биринчиден саламатсыңар. Аябай жакшы өттү, жакшы маанайда тосуп алышты. Францияга, Кыргызстанды бул мен ойлойм, ушул жакын аранын ичиндеги бул биринчи баягы жолдомобуз болду да. Аябай катуу даярдандык, 40 коллекция жасаганбыз. Эң эле узун коллекция биздики болду, ошонун 36-сы чыкты. Анткени уюштуруучулар айтты эле, кыскартып 25ти көрсөтүңүз деп, анан кайра модельдери биздин кийимди көргөндөн кийин эле бардык модельдер бизден чыкпай коюшту. Алардын сурануусу менен кайра 10 чактай чапанды алып келип бергиле деп, анан кайра кошуп, үстүнө кошуп чыгардык. Элдин баары, организатордун баары тең ыраазычылыгын айтып атты. Аякта жөн эле показ экен, бирок мындай аябай жакшы кабыл алышты. Мен баягы модельдерди тосуп алып аткан маалда да келип ыраазычылыктарын айтып, залдан кишилер браво деп айтып кетип атышты. Браво болгон чындыгында биз деле социалдык тармактан сүрөттөрдү, видеолорду көрүп жаттык. Модельдер абдан баягы талашып кийип аткан, мен дагы кийейин деген мындай сүрөттөрдү, каалоо тилектерди абдан көп жазып жатышыптыр. Кылым карыткан кыргыз чапандарын эл аралык деңгээлде дүйнө коомчулугунда таанытып аткан сиздерге рахмат айталы. Сиздер менен кошо эми ырчы Гүлбүбө Орозкул кызы дагы ар дайым ошол чапандарды кийип жүргөн, анан эл алдында ырдап жүргөн биздин сулуу ырчы айым келип калды. Саламатсызбы? Негизи азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бекерден айткан жокпуз. Чапанын эң биринчи сиз ойлоп тапкансыз, комментарийлеп берсеңиз, көрүүчүлөргө сиз көрсөтүп койсоңуз, өзүнүн стилине жараша, кийимине, ырына жараша сиз тапкан болушуңуз керек. Бул чапанды ар бир клиенттин өзүнүн кылык мүнөзүнө жараша, аны менен сүйлөшүп, ошого жараша ушундай көркөмдүү кылып чыгарабыз да. Бул өзүбүздүн эле баягы кемсел, эски, анан белдемчи. Анан кичине стилизовать этип жасаганда бул көркөмдөөдө болуп, азыркы заманга кийгенге да ыктам. Анан ар бир адамдын эгер жумушуна ушул кийим көрүп берип жардам бергидей болсо, анда биз максатыбызга жеткенибиз болот да. Ырчы Гүлбүбө айымга дагы абдан жарашып. Белдемчеси өзүнчө, анан үстү өзүнчө, астындагы юбкасы дагы өзүнчө Жумагүл эже. Көйнөктөрүнөн өйдө өзүнчө жасалат да. Анан Гүлбүбө биздин аябай жакшы көргөн тиги моделибиз деп койсок болот. Бүт жерге чакырабыз, анткени өзүнө мындай кыргыздын келбетине кийим жарашкандыгы ошо кызыбыздан көрүнүп турат да. Дагы башка кийимдерин кийип көрсөтсөңүз болот. Модель деп калдыңыз, бүгүн бизге ырдап бербейт. Чыгармачылыгы жөнүндө биз сөз кылбайбыз. Ошондуктан модель катары Жумагүл эженин колунан жаралган мыкты чапандарды кийип көргөзсүн. Негизи алгач ушул бренд катары дагы көптөгөн ырчыларга тартуулап, ырчы айымдарга, кыздарга гана эмес, ушул мырзалар дагы абдан суроо талап менен кийип жаткандыгы кубандырат. Бул эми жакшы нерсе да, анткени мен ушу чапанды баштаганда максатым, негизги оюм эле ушул болчу. Ушу баягы унутулуп бараткан кыргыздын чапанын мода катары элге киргизип, элдин баары тең кийем деп, жаштар да кийем деп суусап калгандай болсо деп. Азыр ошондой эле болуп калды. Азыр көпчүлүк эл, мына жакында эле мен Ошко барып келдим, Оштун эл деле көбүнчөсү чапан кийип калыптыр. Жаштардын мода көрсөткөн сынагында деле бардыгы тең ошо чапан жасагылары келип калыптыр. Бул деле эмнени айтып атат? Бул ошо элге жакканынан, ошо элдин баары тең баягы суусап турганынан ошо талап болуп атат да. Мынакей экинчи чапанды дагы дароо эле Гүлбүбө айым кийип калды. Бул эми ошо бир эле белдемчи менен чыптаманы дагы айкаштырып кийсе болот. Бул чыптаманы көйнөк менен да кийсе болот. Бул белдемчини көйнөк менен эле жалгыз өзүн кийсе да болот. Ошон үчүн бул баягы илгерки эле биздин өзүбүздүн эң
негизги кийим катары бул белди да кымап кармап турат. Белдемчинин максаты шыңга бойду коосоп турат. Ошон үчүн бул белдемчинин өзгөчөлүктөрү ушуда. Муну ар түрлүү бөлүп да кийсе болот, чогуу да кие берсе болот. Түстөрүн айкалышканы да абдан окшошуп калат экен да, карасаңыз. Бул эми кыргыздын кийимдерин айтып атпаймынбы? Жада калса ошо чет өлкөлүктөр дагы аябай таң калышты да. Ошол моданы кийип жүргөн модельдер дагы азыркыга чейин кечөгүнү бир кат алдык. Бизге ушундай бир немесин жасап салып жибересизби деп. Анткени модельдердин данныйлары менде бар. Алардын сурануусу болуп атат. Алардын сурануусу боюнча фотосессия жасадык шаарда. Фотосессия кылып, ал жерде 2 сааттай ошо модельдер менен жүрдүк. Фотосессия кылган жерден кайра өзүбүздүн офиске чейин келгенчекти биз чечпей эле ошол рахатын алып басып жүрөлчү деп шаарда ошо басып келишти. Ошол шаардын элдин арасында да көрүнүшү багы өзүнчө эле мындай төп келишип турат да азыркыга. Ошон үчүн биздин кыргыздын модасы деле бөлөк өлкөлөрдөн кем калгадай эмес деп ишенич менен айта алам. Жакшы. Гүлбайым, саламатсызбы? Куш келипсиз. Жаңы кесибиңиз менен сизди куттуктайбыз. Абдан жарашыктуу экенсиз. Кыргыз элинде кутман таңыңыздар менен деп кетмекчимин. Мына ушундай чапан абдан сизге жарашат экен, чындыгында. Көптөн бери ушундай чапандарга басым жасап кийип жүрөсүз да негизи. Албетте, мен концерттерде, болбосо клиптеримде дагы ушул чапандарды байма-бай кездештирсеңер болот. Эженин бул жумушу мага абдан жагат да. Чынында нукура таза кездемелери менен, ичинде дагы азыр жанагы мындайча айтканда синтетиканы салып шырып атышпайбы, эженики таза пахта менен шырылат. Материалдары дагы таза нукура кездемеден жасалган үчүн мен абдан баалайм. Жайында кийсең деле терделейсиң. Кандай кийим менен кийсең дагы кайсыл жака болбосун, мындай караганда ыңгайлуу да. Кайсы кийим менен кийсең да уялбай кие бересиң үстүнөнчү. Анан дагы бир жакшы жагы кайталанбайт да, сизде эле бар бул нерсе башка. Бир гана адамга, ар бир адам үчүн өзүнө жараша өңдү тандап туруп, ар бир адамдын өзүнүн мындай кандайча табитине жараша тегип беришет да. Көңүлүңө карайт, эч качан катуу сүйлөшпөйт, кирип эркелейсиң, эже мен мындай кийем дейсиң, ошонун баардыгын угуп, эже түшүнүп, унчукпай отуруп алып туруп, анда сага мындай жагат турбайбы деп тигип берет. Булардын элдерге мындай кардарларга кылган мамилеси дагы башкача да, ошон үчүн баргың келе берет. Жакшы. Бул жарнама иретинде болбосун, бирок бир жолу Жумабек эже биздин студиябызга маек куруп чатып айтты, мен жарнамага бир дагы сом короткон эмесмин депчи. Себеби болсо кыргыздын чапаны бул өзү жарнама, өзүнөн өзү суроо талапка ээ болду деген сөз бар да. Албетте, ар бир кыргыз кызы, деги эле кыргыз эли сыймыктануу менен кие турган кийим да, мындайча айтканда. Мен биринчи жолу сизди чапан стилин кийип чыкканыңызды ушул Сармерденден көрүп калдым да. Эң биринчи формаңызды ошо көпкө чейин ойлонуп, анан кийин баягы эч кайталанбасын деп белдемчени өзүнчө, анан кийин үстүндөгү формасы, баягы кие турган жыптамасы дагы өзүнчө кылып тигип бергени бар эле да. Бул канчанчысын сиз кийип атасыз азыр? Мен бир 4-5 жолу кийип атам го, 4-5. Кыскасы. Абдан жакшы экен, жарашыктуу, баягы биздин өзүбүздөн тигилген, өзүбүздүн улуттук чапандар таандык эмеспи? Өзүбүздүн өңгө дагы таандык болуп калат го, эмнегедирчи? Анан сиз ошо чет мамлекетке барганда дагы кандай суроо талаптар болду? Эмне муну ала келсем болмок экен, же болсо ушундай кылыш керек экен деген бир ой да пайда болуп калса керек. Андай ой өзүмдө эле баягы тоюна бербейм да өзүмдүн ишиме. Өзүмө аябай катуу сын менен карайм го деп ойлойм да. Анан бирок мен тияка барганда биринчи жолу өмүрүмдө мындай ыраазы болуп калдым да. Элдин баары ушунча идеяны каяктан тапкансыз деп журналисттер сурап атты да. Ушунча ойлордун баарын тең кайсы жерден канааттанып, кайсы жерден ошол алып атасыз. Анан могул азыр мен ошо бир чимчимин ала келдим, 1-2 кофта жаңы мындай биз үзүндү деген темада жасаганбыз. Баягы обработка жасабай туруп эле материалды өзүм кесип туруп жасап койгон. Вот ошону дагы аябай такып 2-3 журналисттер сурады да. Бул жаңы бир бизге жаңыдан келейин деп аткан ыкма дейт да. Сиз болсо ошону чыгардыңыз дейт. Бул кандай, кайсы жерден ушул
немелерди табасыз депчи. Анан мен айттым, билбейм, мен мындай баягы ойлонуп жатып эс алып деле идея издеген убактым жетпейт. Мына Гүлбү көрүп калды го, биз эртең менен кечке чейин жумушта мындай мына могул немени. Сөзүңүзгө аралжы, азыр буну түшүнбөй калдым. Кандай чегет? Мындайынан кийип. Алдынан кие тура, бул жагы ачык экен да, мындайынан. Иә, астынан артынан кийип. Анан өзү жеңил дагы. Чөнтөгү жакшы экен баарынан. Мына могул жердеги метод бул өзү тиги иштелген эмес, жөнөкөй. Артынан топчуланып коет да. Эми бул мынакей Нургызга да жакшы отуруп калып атат. Бул ар кандай кичинекей кыздарга дагы, мындай бою узундарга дагы төп келип калат да. Ушул модель өзүнүн шымы, кичинекей клёш шымы бар болчу, ушу менен чыгардык да. Бул бир үзүндүсү, ушул экөө. Анан ушул методко дагы аябай суранып көбүнчөсү кызыгышты да. Бул ошо чет өлкөдө жаңыдан Францияга барып келди. Чет өлкөгө кандай жаңыдан башталып аткан жаңылыктардан кем эмес экенбиз да. Мен ошого бир четинен дагы кыргыз эли үчүн ыраазы болдум. Чөнтөгүнө дагы ноутбук, планшеттер дагы батат экен. Бар эле батат. Керек жарактын баарын салып алса болот тургандай. Түстөрүнө чет өлкөлүктөр кандай баа беришти? Алар түздөрдү тандоодо көбүнесе мындай мүдөмү кара, күрөң түстөргө басым жасашат эмеспи? Ошо түстөрүнө дагы баа берип сурашты да. Ошол түстөрүн мындай аябай мындай чаңкайган цветтер эмес, бирок баары тең мындай бири-бирин тынчытып кеткен цветогаммалар тандап турсаңар, азыркы быйылкы трендовый цветовая гамма моуларда розовый, моо цветтер ушул бири-биринен кемтик таба алышпаптыр да. Мен кетерде 31-ине ошо негизги организатор чакырып жолугушалы деп неметти. Ошон үчүн мен Парижден 31-ине шашып учуп кайра келдим дагы. Ал киши менен жолуксам, ошол экөөбүз бир жарым сааттык бир жолугушууну бир 4 саатка айландырды да ал киши. Аябай сурады да, мунун цветтерин кантип таандыңыз? Ушул бири-бирине төп келишип, анан баардыгы бири-бирине бир мындай анткени чоң коллекцияны бири-бирине төп келтиртиш мындай оор дейт да. Ар кимисин өзүнчө караса да момундай экен деп, анан баарын тең кантип тапкансыз деп аябай кызыкты. Эми мен бир четинен бул жолдомого аябай сарсанаа менен баргам. Ошон үчүн бир четинен өзүмдүн күйөрмамы, заказ берген адамдарыман да кечирим сурайт элем. Ошолорго көңүл бура албай калдым ошол маалда. Анткени бул показга барыш жеке менчик показ эмес болчу. Менин артымда Кыргызстандын уята турганда, ошону түшүрбөйүн деп, ошон үчүн аябай жанталаштым да. Анан кыздарым дагы түнгө чейин күнүгө иштеп атты. Эми 40 коллекцияны чыгарыш бул чоң эле маселе да. Анда аябай ошо чет өлкөнүн көңүлүнө төп келгендей кылып жасаш үчүн биз аябай эле эмгектендик. Ошон үчүн кээде бир заказ берген адамдарыбызга көңүл бурбаганга жетишпей калып атты. Биз бул жакта Кыргызстандын намысын коргоп жаттык деңиз. Кыргызстандын намысын коргоп аттык чынында. Мен ошого мындай ыраазы болдум. 31-ине чейин ушу сарсанаа болуп эле аткам. 31-инде жанагы кишилерге жолуккандан кийин анан өзүм көңүлүм тынчып, алар да ыраазы болуптур. Значит, Кыргызстанды деле уят кылбаптырмын деп кичине. Негизи мындай иш-чарага Кыргызстандагы өз чеберлер биринчи жолу катышып жатат да. Мындай чоң деңгээлдеги. Биз барган жерге биринчи жолу Кыргызстан келип атты. Кыргызстан жөнүндө өзүлөрү айтышты, көп Кыргызстан жөнүндө көп информация айтып атты, Чапан жөнүндө. Жада калса Чапан жөнүндө көп айтып атышып, менин атымды Чапан деп ойлошуптур. Чапан деп бирөө эшиктен кыйкырат, анан карасам кечирип коюңуз, атыңыз Чапанбы деп. Анан мен ошонусуна ыраазы болдум, анткени бул Чапандын атын койгонум деле ушул. Мен өзүмдү даңазалаш эмес, бул кыргыздын кийимин ушу Чапанды даңазалап. Чапан дүйнө жүзүндө баягы өзү ишеничтүү мода тармагына кирип калса деп ойлогом да. Анткени кыргыздын бул көчмөн калкындагы кийимибиз да, бул биз азыр ылдый, тоодон ылдый түшкөнгө жараша бул кийим Соңкөлдөгү, Чоң Алайдагы, суук жердеги адамдар кийет. Ылдый жактагы адамдар кийилбей калганда, эми буюрса мына элдин баары тең кийгиси келип калды. Гүлбү айым, айта кетсеңиз, ушу сизге чындыгында жарашып турат ушундай чапан. Канча убакыттан бери сиз кийип, Нургыз Сармердин теледолбоорунан да көрдүк деп атпайбы, биз да көргөнбүз ошондочу. Ага чейин эле кийип, ырдап, концерттерге катышып калгансыз да. Эмне болуп дегенде? 3 жылдан берги Жумабел эженин чапандарын
Кыздарыңыз дагы бар, кыздарыңыз да тандайбы мына ушундай? Ооба, кыздарым дагы чермелерин кийип калышат. Анан негизи эже өзү заманбап стиль менен иштейт эмеспи? Заманбап. Бардык жаштарга дагы, улууларга дагы ылайыктуу каалаган өзүнүн стилин таап кийсе болот да. Жакшы экен да. Сиз өзүңүз чапан деп сизди чакырып калды деп айтып калбадыңызбы? Баягы дүйнөлүк аренада Versace'ни, Gucci'ни, Chanel'ди алсак деле алар деле өзүнүн атынан бул брендти койгон да. Ошондуктан чапан сизге тартуулат болуш керек атты. Ошондуктан элдер дагы сизди Жумагүл айым деп чапан деп чакырып калганда ошондой болуш керек деген ойда. Жада калса мынакей бул деле чапан деген мынакей Кыргызстан чапанынын сертификаты катышкандагы. Бул мен сыймыктандырат. Мен максатым өзүмдү өзүм өтүп кетчү адаммын. Бирок билген, көргөн, угуп калган, көрүп баягы апам иштеп жүргөн ишти азыр заманбап кылып мен жаштарга өткөзүп берип калышым керек. Бул ошон үчүн могул кыргыз элинин эле сыймыгы деп ойлойм, чапан деп турганычы. Өзүңүз мындай өрнөктү башынан эле алгансыздар. Кимден үйрөндүңүз эле эң башында? Же өзүңүздүн ата чоң энелериңер ушундай болчу? Өзүмдүн апам ошо кол ишмер болчу. Атам да уста киши болгон, санжырачы киши болгон. Анан ушу талант деген үй бүлөдөн төрөлөт болуш керек анткени атам кыргыздын баягы Манас жөнүндө көп айтып берип, ушул кыргыздын историясы жөнүндө айтып берсе, апам кол өнөрчүлүгү жөнүндө көп айтып берип, өзү колго шырып, топу жасап, колго шырып, тибетей жасап, колго шырыкты жакшы жасаар эле. Эң туура чындыгында көчмөн турмушунан бери биздин ата бабалар колго жасаган чапан, колго жасалган эр токум сатып алуу деген көп кездешчү эмес да. Ошо баары бышык, ыңгайлуу болгон, көп жылга жеткенин аныктайт. Ошондой көчмөн турмушу ар бири кол өнөрчү болгондо чындыгында колунан баары келген. Себеби устага жакын болгон, атасынан үйрөнгөн дегендей. Ошо ата бабадан келаткан жолду уланткан сиздерге дагы ийгилик калыш керек. Ал жакта ошо чет өлкөдөн дагы европалыктар сатып алып кийип алган учурлар болдубу? Биз сатканга болбойт элек да, анткени сатканына бөлөк программа менен барат. Анысын көтөрө албайбыз деп аягына катышкан жокпуз. Акчасын төлөш керек болчу. Биздин условия боюнча биз ошо канча апарсак ошончону кайра алып кетишибиз керек болчу да. Ошон үчүн сурагандар көп болду. Алдыда сунуштар, чакыруулар болдубу дагы? Чакыруулар болду. Ал жердеги биздин өзүбүздүн жердештерибизге рахмат, жакшы тосуп алышты бизди. Тааныбаган эле кыргызстандыкмын дегендер ошол Айсулуу деген кызыбыз Страсбургдан тосуп алды. Парижден дагы бир Бакыт деген балабыз тосуп алды. Анан аяктын Кыргыз ассоциациясынын президенти да келип атайын жолугуп ушул сиздер менен чогуу иштешет элек, кийин ушул Парижге келип көрсөтмө кылып кетсеңиздер жакшы болот эле деп сураныштарын аяктагы балдар деле баягы угуп анан суусап турган экен да. Жакшы. Рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Замана студиясында таңкы коногубуз Чапан Сарыева деп тамашалап кетпейлиби? Жакшы. Жумагүл Сарыева ошондой эле ырчы Гүлбүбү Орозкул кызы бизге Кыргыздын илгерки чапандарын көрсөтүп, ары бери басып, анан чет мамлекетке барып, ийгиликтери менен бөлүшүп берди. Рахмат айталы сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Францияга барып келген чапандар да болду биздин студиябызда.